Өткөнкү видеодо биз пестицидтерди ким жаратканын жана алар кут кумурскаларын жок кылаарын билдик. Бирок бул жерде мындай суроо пайда болуп жатат. Пестицидтер зыянкечтерди өлтүрсө жана алар адамдар үчүн пайдалуу болгон организмдерди жок кылып салабы? Ооба, бирок ар кандай организмдерге гана эмес, адамдын ден соолугуна да зыян келтирет. ДДТнын тест таасирлери жөнүндө 1962 жылы Рейчел Карсондун Тынч жаз китеби жарык көргөндөн кийин коомчулукта сөз боло баштады жана ДДТ биологикалык ар түрдүүлүктү азайткан жана аларга тест таасир тийгизген өндүрүштүн биринчи продукту болуп саналып калды. 1972 жылы узакка созулган талаш тартыштар жана талкуулардан кийин АКШда ДДТны өндүрүүгө жана колдонууга тыюу салынган. Союзда болсо 1970 жылы ДДТ уруксат берилген пестицидтердин тизмесинен чыгарылган. Пестицидтер канчалык пайда болсо дагы алар уу болуп саналат жана алар боюнча туура маалымат жок болсо, сактаганды, туура колдонгонду биз билбесек, жалпы адамзатка эң чоң зыян алып келиши мүмкүн. Ал эми пестицидтер айлана чөйрөгө кандай бир зыян алып келгенин биз кийинки видеодо айтып беребиз.